Кыргыз саясатындагы көрүнүш. Бурадар, ал көрүнүштү биз Индия эл жомогундагы жарганаттар деп элестетсек болчудай. Окшошкон гана таңдын күнү чачайындар десе. Качандыр бир кезде канаттуулар менен айбанаттардын ортосунда чоң согуш болот. Жарганат ошондо минтиптир өзүнчө. Менин айбанат же канаттуу экенимди ушуга дейре эч ким аныктай элек. Бири айбанатсың десе, бири канаттуусуң дейт. Андыктан четте бөлүнүп карап турайын, жакшылап ойлоноюн. Канаттууларга да, айбанаттарга да өзүмдү илештирбейин. Кайсы тарабы кыйын көрөйүн. Кимиси жеңсе, ошол жагына кошулам дейт. Бул учурда айбанаттар менен канаттуулардын бетме-бет кармашы башталды. Жарганат болсо урушту алыстан карап отурду. Анын байкоосунда канаттуулар чапчаң көрүндү. Ал ошол замат канаттуулар тарабына учту. Бирок өтө жакындап барбастан ойлонду. Мейли, адегенде жеңишке жетип алышсын. Ошондо кошулам. Арийне канаттуулар жеңиле турган болуп калды. Кашайганда жарганат ошол замат айбанаттар тарабына жылт койду да, анан минтип жар салды. Менин тумшугум кудум эле чычкандыкындай. Балдарыма сүт эмизем. Канаттууларга андай ырыскы буйрубаган. Демек мен айбанатмын. Андыктан мени өгөй эмес, өздөй көрсөңөр экен. Мен силерге өмүр бою чын жүрөгүмдөн ак кызматымды кылайын. Мен силерди эч качан сатпаймын. Айбанаттар жарганатка ишенип, өздөй көрүп кошуп алышты. Бирок болбой эле канаттуулар жеңип кетти кашайганда. Анткени алардын аскер башчысы Алгыр Бүркүт деген түгөткүр экен. Муну баамдаган жарганаттын жаны оозуна кептелип, ой калчады. Мени эми канаттуулар согойбойт, тытып жешет. Ушул ой башына келери менен зуу коюп качты. Качканда да тоолордун, токойлордун арасына жетип, өзүнө кычыктап жашынды. Ошондон бери ал кыпылдап жашайт экен. Күндүзү жашынат, түндөсү канаттуунун баары уяларында уктап жатканда гана жарганат сыртка уурданып чыкчу болуптур. Көрсө, суу жүрөктөр ушундай ома, сүмшүк, саткын болгон үчүн бети күйүп жашайт экен. Бирок биздин саясатчылар бет күйдүлүк дегенди билбейт го чиркин. Ой чиркин ой.